Натуралдык сандар боюнча кийинки карала турган тема бизде 2J жана 3J темалар болуп эсептелинет. Көпчүлүк окуучулар бул темаларды түшүнбөгөндүктөн алар мындай болгон эсептерди чыгарууда көпчүлүк каталарды кетиришет. Биз азыр карап көрөлү. Демек 24 жана 36 сандарынын 2J'сынан биз 24 жана 36 сандарынын 2J'сын кемитишибиз керек экен. 2J деген бизде эң кичине жалпы бөлүнүүчү дегенди билдирет. Мындайча айтканда, бизге берилген 2 санга бөлүнө турган сандардын ичинен эң кичинекейи. Биздин учурда 24 жана 36да бир эле убакта бөлүнө турган сандардын эң кичинекейин табышыбыз керек дегенди билдирет. Ал эми 2J'нын чечмеленишин карап көрө турган болсок, ал эң чоң жалпы бөлүүчү дегенди билдирет. Бизге берилген сандарды бөлө турган сандардын ичинен эң чоңу деп аталат. Мисалы, бул жерде 24 жана 36нын 2J'сын тапкыла дептир. Демек 24 жана 36-ны бир эле убакта бөлө турган сандардын ичинен эң чоңу алардын 2J'сы болуп саналат. Эми бул 2J жана 3J'ны табуунун алгоритмин карап көрөлү. Биринчи учурда 24 жана 36 сандарынын 2J'сын табалы. 24 жана 36 сандарынын 2J'сын. Муну табыш үчүн биз биринчи кезекте биринчи алгоритмди аткарышыбыз керек. Ал берилген сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу болуп эсептелинет. Демек 24 жазып алайын. 24 бизде 2ге бөлүнөт. 2ге бөлөбүз, 12 чыгат, 12 2ге бөлүнөт, 6 2ге бөлүнөт, 3 3кө бөлүнөт. Андан кийинки санды жазайын, 36 санын дейт. Эми 36 санын жазгандайын аны бөлүп чыгарайын. 36 бизде 2ге бөлүнөт, бөлөбүз, 18 чыгат, 18ди 2ге бөлсөк 9, 9 2ге бөлүнбөйт, демек 2ден кийинки жөнөкөй санды карайбыз, ал бизде 3. 3кө бөлсөк 3, 3кө бөлүнөт. Эми буларды өзлөрүнчө жазып алайын. Демек 24 бизде 2 көбөйтүлгөн 2, көбөйтүлгөн 2 жана көбөйтүлгөн 3 болду. Ал эми 36 болсо 2 көбөйтүлгөн 2, көбөйтүлгөн 3 жана көбөйтүлгөн 3 болду. 2J'ны табып жатканда биз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алган соң бири-биринде бар сандарды карайбыз дагы бирөөсүн чийип салабыз. Мисалы, 24тө 2ден бирөө бар, 36да 2ден бирөө бар. Мен ушул 2нин бирөөсүн чийип салам. 36да 2ни чийип салайын. Андан кийин кайра эле 24тө 2ден бирөө бар, 36да 2ден бирөө бар. Демек бул 2 окшош 2 бирөөсүн чийип салам. Андан кийин 3-төрдө карайын, 24тө 1 3 бар, 36да 1 3 бар. Демек 1 3тү чийип салайын. Калган окшош сандар жок. Анткени 36да 1 3 бар, экинчи 3. Бирок 24тө экинчи 3 жок. Демек бизде кайсы сандар калды бул жерде? Бул жерде калды 2, 2, 2, 3 жана 3 калды. Мынакей үстүндө бизде чийилбей калган 5 сан калды. Ушул 5 сандын көбөйтүндүсүн табып коюшум керек. Бул көбөйтүүнү аткара турган болсок, биз 72 деген жоопту алабыз. Демек биз 24 жана 36 сандарынын 2J'сын таптык. Ал 72 сан экен. 72 саны бир эле убакта 24кө дагы жана 36га дагы бөлүнөт экен. Эми экинчи кезекте биз ушул эле сандардын 2J'сын таап көрөлү. 2J 24 жана 36 барабар. Бул жерде деле биринчи аткара турган алгоритм бизде берилген сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу болуп эсептелинет. 24 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратайын. 2ге бөлөбүз, 12 2ге бөлүнөт, 6 2ге бөлүнөт, 3 3кө бөлүнөт. Андан кийинки 36 санын жазайын. 36 санын жазайын. 36 бизде 2ге бөлүнөт, 18 2ге бөлсөк 9, 9 3кө бөлүнөт, 3 чыгат, 3 3кө бөлүнөт. Эми бул сандарды кайра эле көчүрүп жазайын. 24 барабар 2 көбөйтүлгөн 2, көбөйтүлгөн 2, көбөйтүлгөн 3түн көбөйтүндүсү. Ал эми 36 болсо 2, 2, 3 жана 3 болуп эсептелинет. Биз 2J'ны таап жатканда бир-биринде бар окшош сандарды таап алып бирөөсүн чийдик. Ал эми 2J'ны табууда андай эмес. 2J'да бир-биринде жок сандарды чийишибиз керек. Мисалы карай турган болсок, 24тө 3дөн бирөө бар экен, ал эми 36да 3дөн 2 турат. Демек 36дагы 1 3 ашыкча дегенди билдирет. Аны чийип салдым. 36да 2ден 2 турат, 24тө 2ден 3 турат. Демек 1 2 ашыкча дегенди билдирет.
Эми биз окшош кылдык. Мисалы 24-тө 2-ден 2, 36-да 2-ден 2, 24-тө 3-төн 1, 36-да 3-төн 1. Эми бул сандарды жазам. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3. Бул жерден эсептей турган болсок 12. Эки жыбыда биз калган бардык сандарды көбөйтүндүсүн таптык. Ал эми эки жыбыда эмнеге бул сандарды да көбөйтпөй койдук деген суроо пайда болушу мүмкүн сиздерде. Андай кылбайбыз, бул жерде окшош тартипке алып келип алгандан кийин ошол сандарды эле көбөйтүп коебуз. Демек биз таптык эки жыбысы 24 жана 36-нын 72 болду. Андан 24 жана 36-нын ичи жыбысы 12-ни кемитебиз. 72-ден 12-ни кемите турган болсок, биз 60 деген жоопту алабыз. 60 болсо бизде Г вариантында берилген экен.